Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич келген күндөн тартып эле элибизди ынтымакка чакырып келет. Ынтымак ордонун ачылышында да Кыргыздын алды ынтымак экенин дагы бир жолу баса белгиледи. Бийлик бутактарынын баары 3 жылдан бери жапа-тырмак иш алып барганын жыйынтыгына элибиз да мына сиздер бүгүн дагы күбө болуп отурасыздар. Бул жерде 500дөн ашык мыйзамдарды карап берген Жогорку Кеңештин дагы салымы зор. Аткарылган чоң иштер боюнча толук маалымат жана алдыга карай узак мөөнөттүү жалпы мамлекеттик пландар боюнча республикабыздын президенти декабрь айындагы элдик курултай жыйынында Жогорку Кеңештин толук курамынын катышуусунда, кайрылуусунда камтылмакчы. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциянын 80-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 7-чи жана 8-чи пункттарына жана 91-чи беренесине ылайык министрлер кабинетинин 2023 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча отчетту, 2024 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү, 2025 жылдын бюджети жана 26-27 жылдарга пландык мезгили боюнча докладымды сиздерге сунуштоого уруксат этиңиздер. Булар боюнча Жогорку Кеңешке тийиштүү маалыматтар киргизилген, комитеттер, фракциялар жана депутаттык топтордон карап чыгып бердиңиздер. Урматтуу депутаттар, 2023 жылдын отчетун кароодо эсептөө палатасы тарабынан айтылган бардык сунуштар, кемчиликтер жеринде чечилип жатканын билдирип кетмекчимин. Ошол эле учурда эсептөө палатасы Конституциянын 5-чи главасына ылайык атайын статусу бар мамлекеттик бийлик орган болуп эсептелет. Бирок бүгүнкү күндө эсептөө палатасы урматтуу Садыр Нуркожоевичтин командасынын иштөө ыргагында министрлер кабинетине жардам берип, кеңеш берүүчүлүк менен өз ишин алып бара жаткандыгын белгилейм. Эч качан жаңылбаган адам болбойт, бирок өз убагында аудит жүргүзүлүп тургандыктан убагында оңдоп түздөөгө жетишип жатабыз. Натыйжада кийинки жылга мындай каталардын кетиши азайып бараткандыгын белгилеп кетем. 2023 жылдын отчету боюнча сиздер тараптан жакшы пикирлер айтылганын жатканын уктум жана көрдүм. Айрыкча экономиканын өсүшүнө бюджеттин салмагы анын жыл сайын улам белгиленген пландан ашыгы менен аткарылып жаткандыгын баса белгилеп бердиңиздер. Бүгүн мен сиздерге баяндамамда ушул акыркы 3 жылдагы аткарылган иштерге жана келерки жылдары мамлекетте бюджеттик саясат кандай нукта кетет, эмнелерге көңүл бурулат, ошолорго токтолоюн. Урматтуу депутаттар, министрлер кабинети жылына бир жолу сиздер менен бирге мамлекеттеги иштерди, келечек пландарды талкуулайбыз жана кабыл алабыз. Демек ушул доклад бир нече стратегиялык документтердин өзөгүн түзөт, өлкөнүн бүтүндөй экономикасынын, коргоонуусунун, маданиятынын, башкысы элибиздин бакубат жашоосуна таасирин тийгизет. Ошондуктан биз ушул Жогорку Кеңештин залында сиздер менен бирге азыркы учурдагы, алдыңкы 3 жылдагы, ошондой эле 2030 жылга чейинки планды, атүгүл 2040 жылдын тагдырын чечип жатабыз. Ошол үчүн экономикада, макроэкономикада бул өтө татаал экенин эстен чыгарбайын, анын талабы оор экени, анткени элдин тагдыры чечилип жатканы баарыбызга белгилүү. 2023 жылдын бюджетинин отчету боюнча айтсам, ички дүң продукция Стат комитеттин акыркы такталган маалыматтары боюнча 2023 жылдын реалдуу көрсөткүчү 9%дык өсүшкө чыктык. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылдын көрсөткүчү дагы ички дүң продукциянын өсүшү 9% болгон. 2020 жылдагы глобалдык пандемия, андан кийинки регионалдык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий турбуленттүүлүк, климаттык кризистер, селдер, баткен окуялары, булар биздин башыбызга келген сыноолор болду. Бирок биз аларга карабастан тескеринче экономикада биз 2021 жылы 7% өсүү менен аяктасак, эсиңиздерге салып кетейин, 2020 жылы -7% болгон. Андан бери 3 жыл катары менен 9%дык өсүш менен баратабыз.
Бул жетишкендикке жалпы элибиздин, улуттук ири ишкерлерибиздин, орто жана чакан бизнес, мамлекеттик ишканалар, өндүрүшчүлөрдүн, чоң жана майда кызмат көрсөтүүчүлөр жана соодагерлердин баардыгынын салымы зор. Жалпы улуттук байлыгыбыз, күч кубатыбыз жана кудуретибиз тарыхыбызда мурда болуп көрбөгөн темпи менен өсүп көбөйүүнү, мекенибиздин туруктуу өнүгүү жолуна чыкканыбыз менен баардыгыбызды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу депутаттар, сиздер бекитип берген 2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 миллиард сомду түзүп, 2 жылда 2,5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 миллиард, же 22 жылга салыштырмалуу 28,3 миллиард сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 миллиард сом, же 22 жылга салыштырмалуу 37,2 миллиард сомду ашыгы менен тапты. Урматтуу депутаттар, 24 жылдын бюджетинде өтөрдөн мурун макроэкономика боюнча айта кетсек, 2024 жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9,6%га өсүш болду. Кумтөрдү кошпогондо 10,8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык Кыргызстан Европа менен Борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы урматтуу Антонио Гутерриш мырза жайында келгенде, мурда Кыргызстан уктап жаткан сулуу болсо, азыр туйлаган тулпарга айланды деп пикиринен айткан жок. Жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүшүн консервативдик прогноз менен 9,2% менен чыгабыз деп болжолдоп отурабыз. 2023 жылы экономикабыз 1,3 триллиондук тарыхый чектен ашса, быйыл 1,5 триллион деген чекти базабыз. Ички дүң продукциянын жан башына бөлгөндө 2020 жылы 1,2 миң доллар түшсө, 2024 жылы 2,5 миң доллардан ашат. 3 жылда мындай чекке жетерибизде эч ким ишенген эмес. Эгерде бюджеттин кирешесин жан башына деңгээлине бөлө турган болсок, 2024 жылы бул 671,2 долларды түздү. Ал эми 2020 жылы бул 301 доллардан тегереги болду. Ошондон бери биз 2 эсе өстүргөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Орточо айлыктарды алсак, 2021 жылы 239 доллар болсо, 22 жылы 316, 23 жылы 376 доллар, быйыл орточо айлык 415 долларга жетти. Улуттук өнүгүүбүздүн оң таасири бардык элдин катмарына тарай баштады. Тышкы соода жүгүртүүдө 9 айындын жыйынтыгы боюнча 12,1 миллиард долларды түзүп, 8,4%га көбөйдү. Экспорт 2,8 миллиард доллар, же 28,2%га өстү. Импорт 9,3 миллиард доллар болду. Өсүү темпи 3,7%ды түздү. Экспортты көбөйтүп, импорттун азайып атканын байкап турасыздар. Улуттук банк финансы министрлиги менен биргеликте салмактуу саясатты жүргүзүүдөн улам инфляция 2022 жылы 14,7% болсо, 2024 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча 4,2%ды түздү. Бизге кээде бир учурларда сын айтып атышат, номиналдуу эле өсүп жатабыз, инфляция баарын жеп атат дегендерге күмүш сырга. Бул көрсөткүчтөрдүн баары биздин негизги эл аралык партнерлорубуз, эл аралык финансы институттары менен, эл аралык валюта фонду менен такташылган көрсөткүчтөр. Финансы системасы модернизациялоо боюнча жолу кетип баратат. Эл аралык резервтерибиз 2024 жылдын 10 айында 4,8 миллиард долларды түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 50%га өстү. Улуттук банктын учетный ставкасы эсептек чейини 13-төн 9%га чейин төмөндөтүлдү. Россияда билесиздер 20% бүгүнкү күнү. Мамлекеттик банктарды капиталдаштыруу, алардын уставдык капиталын 100 миллион доллардан жеткиребиз деп астыңыздарга сөз бердик элек. Бүгүнкү күнү элдик банктын уставдык капиталы 11,4 миллиард сом, же 133 миллион доллар, айыл банктыкы 16,5 миллиард сом, же 193 миллион долларды түздү. Ошентип эки банктын биз уставдык капиталын көтөрүү менен бирге 2021 жылдан берки кредиттик портфели 85,5 миллиард сомго жетти. Же эки эсе көп кредит насаяларды биздин фермерлер жана бизнесмендер ала алышты. Мамлекеттик өнүктүрүү банктын уставдык капиталы 19,7 миллиард сомго жетти. Бир катар долбоорлорду каржылоого түрткү берди. Альфа Телекомдун акцияларын контролдук пакеттин сатып алууга жетишти.
Ал каражатты турукташтыруу фонду аркылуу ипотекалык үйлөрдү курууга берип жатабыз. 2024 жылдын жарым жылдыгы мамлекеттик бюджеттин активдери 932,4 миллиард сомду түздү. 2020 жылга салыштырмалуу 197%га өстү. Активдердин таза наркы, чистые активы 228 миллиардов сомов. По сравнению с 2020 годом мы выросли в 9,9 раза. Урматтуу депутаттар, ошол эле учурда мамлекеттик компанияларыбыз боюнча айтсам, биз мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча реформаларды активдүү жүргүзүп жатабыз. Активдери көбөйүп атат. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 445,4 миллиард сомду түздү. Биздин карамагыбыздагы АО менен ГИПлардыкы 2020 жылга салыштырмалуу 2 эсе өсүш бар. Ошол эле учурда натыйжасы жок госкомпанияларды жана АОлорду кыскартып жоюп жатабыз. 2021 жылы 103 болсо, азыркы иштей тургандар 61 гана ГП калды. Салыктык бюджеттик саясат боюнча 2024 жылда консолидацияланган бюджеттин ресурстары 686,9 миллиард сом күтүлүүдө, пландан ашык 84,8 миллиард сом көп. Салыктык кирешелер жогорку өсүү темпте баратат. 2024 жылы 342,9 миллиардты түзүп, 23 жылга салыштырмалуу 48,5 миллиард сомго өстү. Салык кызматы 222 миллиард сом, 39 миллиард сомго көп. Бажы кызматы 121 миллиард сом, 9,5 миллиард сомго көбүрөөк таап жатышат. Салыктык эмес кирешелер 20 жылы 33 миллиард сомду түзсө, 24 жылы 92,1 миллиард сомду түзүүдө дээрлик 3 эсе көбөйүп атат. Чыгашабыз 450,6 миллиард сомду түзүп, профицит 6,1 миллиард сомду түздү. 2024 жылдын бюджетин аткарууда биз кошумча 66 миллиард сомдук ресурсту таап, жана сиздерге өзгөртүүлөргө алып келип атабыз. Алар күч блогуна 6,5 миллиард, Камбар-Атага курууга биринчи этабына 900 миллион сом кошумча акча, Манас аэропортунун уставдык капиталын көбөйтүүгө 1 миллиард сом, Айыл банкка 4 миллиард, Элдик банкка 1,7 миллиард сом капиталын көбөйтүүгө берилди. 1,6 миллиард доллар, 1,6 миллиард сом менен ТЭЦтин ремонтуна жумшалды. Неске болсо электроэнергияны импорттош үчүн 4,5 миллиард сом бюджеттик кредит берилди. Кыргыз-нефтегазга 3,2 миллиард сом берилди. Врачтардын айлыктарын көбөйтүүгө 1,8 миллиард сом, мугалимдердин ноутбуктарына 678 миллион сом, селдин кесепеттерин жоюуга кошумча 605 миллион сом берилип жатат. Мындан тышкары, турукташтыруу фонд аркылуу 29 миллиард сомго кошумча иш-чараларды каржылап жатабыз. Анын ичинен ГИКке 13,5 миллиард сомду бөлдүк. Ороктогу стадионду курууга жумшалып дагы жатат. Президенттин өзүнүн фондунан дагы 3,7 миллиард сомго социалдык объектилерге жумшалып жатканын айта кетүүгө абзел. Бизнес чөйрөсүн жакшыртуу боюнча чаралардан 23 жылы ишкерлерге текшерүүлөргө мораторий киргизилген, жана салык реформалары дагы тынбай өтүп атат. 24 жылы инвестициялык келишимдер жана импортты алмаштырууга инвестиция кылган компанияларга салык жеңилдиктери киргизилген. 24 жылы ишкерлерди колдоо, көмүскөдөгү камсыздандыруу төгүмдөрүн ачыктоо максатында биз 27,25%дан 12,25%га чейин сиздердин жардамыңыздар менен асайтканбыз. Бул көрсөткүч эл аралык практикада уникалдуу кадам болуп эсептелет. Буга карабастан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогултуу динамикасы эң жогорку көрсөткүчтөрдү жетүүдө. Биз бул реформага баратканда 6,8 миллиард сом азыраак бюджетке түшөт дегенбиз. Бул түшкөн жок, кайра наоборот көбөйүп атат. Анан подоходный налогдагы 800 миллион сомго көбөйдү. Жаңы жана чакан ишканаларга колдоо оң таасирин тийгизип, бул ишкерлердин санын өсүшүнө жана атаандаштык чөйрөнүн түзүлүшүнө өбөлгө түзүп жатат. Урматтуу депутаттар, акыркы жылдарда капиталдык салымдардын көлөмү кескин түрдө көбөйүп жатат. 20 жылдары 24,5 миллиард сом болсо, 2024 жылы дээрлик 4 эсе көп, 92 миллиард сомду түздү. Анын ичинен капиталдык курулуштардын көлөмү 24 жылы 33,2 миллиард сомду түзүп, 20 жылга салыштырмалуу дээрлик 11 эсеге өстү.
жалпы стап фондду кошкондо капиталдык салымдар 115 миллиард сомду түстү, же биз экономикага накталай 1 миллиард 350 миллион долларга жакын акча киргиздик. Ошонун ичинен курулушка 50,4 миллиард сомду, же 680-700 миллион долларга жакын акчаны кириштирдик. Курулуш демекчи, сөзүмдү капсуладан баштасам болот. Акыркы 3 жылда президент, мен, Камчыбек Кыдыршаевич, Бакыт Эргешевич болуп, жалпысынан 56 жерге расмий капсула салып турбуз. Мурункулардан айырмаланып, бардык салынган капсулардын 92%-ында курулуш иштери кызуу жүрүп, чекесинен бүтүп жатат. Ошол эле учурда капсула салбасак дагы, мындан 100 эсе көп жумуштар аткарылып, курулуштар жүрүп жатканын өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Асман шаары боюнча 480 миллион долларга каржылоо булактары аныкталды. Буюрса, эмдиги жылы иштер башталат деп турабыз. Калган проекттерде проблема жок. Азыр мен алардын негизгилерине токтолуп кетсем, ар бир капсулага биз катуу контролдо экенин сиздерге айта кетейли. 2023 жылдын ичинде социалдык объекттердин ичинен 1,5 миллиард сомго 10 оорукана, 393 адамды бир сменде кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтилген 32 поликлиника колдонууга берилди. Ал эми билим берүү мекемелеринин курулуштары боюнча биз 3 жылда рекорддук сандагы курулуштарды жасап жатабыз. 2022, 23, 24 жылдары 320 билим берүү объекти салынды. 268 мектеп, 52 бала бакча, мунун ичинде салыштырмалуу Советтер Союзу дүңгүрөгөн кезинде 86 жылы 43 мектеп эле курулуп ишке берилген экен. Былтыр 23 жылы биз 143 мектепти ишке киргиздик. 16 бала бакча салынды. Быйыл 2024 жылы 190 мектеп жана 110 бала бакчада курулуштар кызуу жүрүүдө. 100 жылдыкка карата өзүңүздөр билесиздер, 113 мектеп садик социалдык объектилерди ачылды. Урматтуу депутаттар, булар биз 2 жылда 3 айылды салганыбызды сиздерге көрсөтүп коюуга туура көрүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, чек ара жанжалдарынан кийин Капчыгай, Достук айылдары түп тамырынан жаңы болуп салынды. Ал эми эртең буюрса президентибиз барат, Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны чечүүдөн улам 101 үй салынып, жаңы барак айылы түштү. Ушул 3 айыл баарынан жаңы болуп салынды. Ал жерде азыр балдар ролик тээп, велосипед тээп жүрүшөт. Ар бир адамдын өмүрүндө 3 милдет бар экен. Бул дарак өстүрүү, үй салуу жана балдарыбызды үйлөнтүп жайлантуу. Дарак өстүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму менен бирге жашыл экономиканы жылдырып жатабыз. Андан кийинки милдетибиз болсо үй курууну ишке ашыруу үчүн мамлекет тарабынан арбын аракеттер болуп жатат. Ар бир жаран үйлүү болсо деген президенттин асыл тилегин ишке ашырып атабыз. ГИКтин уставдык капиталы 26,2 миллиард сомго чейин жеткирдик. 2025 жылга 12 миллиард сом каралды. Алдыңкы 3 жылда ГИКке 29 миллиард сом берилет. Бирок бул акча кайра кайтып келчү каражаттары. ГИКтин активтери ошончого көбөйөт. Өлкөдө 40.035 квартира бүгүнкү күндө салынып жатат. Ага 170 миллиард сом керек. Бирок биз ГИКтин капиталын 100 миллиард сомго жеткирсек, калганы кайра кайтып келчү каражаттардын эсебинен өзү салынып кете берет. Ошентип 2030 жылдары өзү актаган мезгилге жетет деген прогнозторубуз бар. Бүгүнкү күнү Бишкекте 17.255 квартира, Жалал-Абадта 6.996, Исүкөлдө 5.115, Нарында 433, Таласта 290, Ош областында 5.674, Баткенде 4.272 квартира салынып жатат. Бул квартиралардын баары 3-4 жылдын ичинде бүтөт. ГИКте азыр 38.000 адам кезекте катталып турат. ГИК салып жаткан үйлөр, бул турак жай биздин пландарыбызда, экономикабызда эң негизги драйверлерден бири болот. Ипотекалык үйлөрдөн көбүрөөк салынышы, аларды ала турган жарандардын көбөйүшү жалпы элдин бакубаттуулугу өскөндүгүн көрсөтүп турат. Урматтуу депутаттар, Садыр Нуркожоевич келгени канча жылдан бери үйлөрүнө документ ала албай жүргөн 91.843 адамга кызыл китеп, техпаспорт сыяктуу документтер берилди.
Элибиз президентибизге батасын берип отурат. Бардык жерден ортомчу, далдалчы, дольщиктердик коррупциялык иштерин четинен тазалап жатабыз. Шаарларды өнүктүрүүгө ири суммаларды жумшап жатабыз. Жалал Абадка 2,2 миллиард сом бердик, Караколго 2 миллиард сом, Карабалтага 1 миллиард сом, Токмокко 1 миллиард сом, Балыкчыга 300 миллион сом, Таласка 300 миллион сом, башка шаарларга дагы өнүктүрүү пландары, так долбоорлору болсо, биз аларды дагы колдоого даярбыз. Шаарларды өнүктүрбөсөк, ички миграция чүйгө жана Бишкекке оордук келтирүүсүн уланта берүүсүн билесиздер. Жол транспорт боюнча 3 жылда өлкөдө жол салуу жакшы нукка бурулуп баратат. Жолдор сапаттуу салына баштады. Өзүбүздүн жол куруучулар дагы жакшы сала баштаганына кубанабыз. Аларга биз жол техникасын алып берип жатабыз. Асфальт үчүн битум өзүбүздө чыга баштады. 3 жылда өлкө боюнча жалпы пайдаланууга жолдордо 2399 километр оңдоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичинен 1910 километрине жаңы асфальттар төшөлдү. Алыскы айылдардын ички жолдору да жасала баштады. Эң алыскы Алайкууда да Каракулжа районунда 26 километр асфальт басылды. Битум боюнча Жалал Абадта нефтини кайра иштетүүчү завод ишке кирилди. Ал жылына 15 000 тоннага чейин битум берет. Жунда өзүндө модернизациясынын биринчи этабы башталды. Эмдиги жылы 50 000 тонна, аркы жылы уже 100 000 тоннага битумду өзүнө чыгара турган мүмкүнчүлүк бизде пайда болот. Ошондой эле К5 бензини чыгарылат. Мунайда кайра иштетүүчү өндүрүшүнүн көлөмү былтыр анан быйыл 1,8 эсеге өстү. Ошондо ар бир айылды ички жолдорун асфальттоого жетишип калабыз дейбиз. Бул президентибиздин контролунда турат. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Байетов, Алабука Жаңы Базар Кировка, Ош Баткен Разаков жол жана башка приоритеттүү объектилер салынып жатат. 2023-2024 жылдары өлкөгө атайын 750 атайын курулуш техника биз сатып алып бердик. 1916 жылкы үркүн болгон Барскон 3 Турпан Аксу жолун кура баштадык. Сиздер билесиздер, бедел көзөмөл өткөрүү пункту ачылды. Ошого барчу 58 километр жаңы жол курулуп жатат. Бунун үстүнө эми жакшырынкай жол кылып куруп алышыбыз керек. Маданият, Жалал Абад жана Бишкек Карабалта тилкеси толугу менен бүттү. Түндүк-түштүк альтернативалык унаа жолунун куруу долбоорунда каралган Кыргызстандагы эң чоң Көгар туннелинин курулушу аяктады. Төө Ашуудагы Көлбаев атындагы тоннелде ремонт бүтүрүлдү. Туристтик жайларга жете турчу жолдор жакшырууда. Нурлан Тургунбекович өзүңүз билгендей, Сары Челектин 2-чи дарбазасына чейин асфальт төшөлдү. Каракол тоолуу лыжа базасына баруучу жол асфальтталды. Ошондой эле пансионат, санаторийлерге баруучу жолдорду да өкмөт өзү асфальттап берип жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу абдан перспективдүү багыт. Аны курууга июнь айында Пекин шаарында макулдашууга кол коюлду. Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасын ачууга жетиштик. Офиси бизде ачылды. Кыргыз тараптан 14 миллион долларды устаттык капиталына бөлүп бердик. Бул каттам Кытайдан Европага кетчү эң кыска каттам. Узундугу болгону 5470 километр болот. Салыштырып көрсөңүздөр болот. Мисалы, бүгүнкү кетип аткан жол боюнча Кытай, Монголия, Россия, Европа багыты 8650 километр. Ал эми Кытай, Казакстан, Түркменистан, Иран, Туркия аркылуу Европага баруу 10170 километр. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун 35 километри курулуп бүттү. Кочкорго жетерине 28 километр калды. Андан ары Каракечеге чейин параллелдүү долбоорлоо аркылуу куруу иштери уланып кете берет. Бул макмалга барып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулат. Биз дүйнөлүк рынок айрым кошуналарга көз карандысыз чыгабыз. Ошондой эле биз айрым кошуналардын чек араны жаап өткөрбөй коюу проблемасын чечүү үчүн альтернативдик каттамдарды таап жатабыз. Түштүк транспорт коридору аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Каспий деңизи менен Азербайжан, Россия, Туркия жана Европа багытына чыгуу боюнча иштер жүрүүдө.
Pakistan, Қытай, Қырғызстан бағыты бойынша бірінші жүк ташуучу пилоттук автожүрүш Кыргызстанга Перс булуңунун портторуна товарларды экспорттоо, импорттоо үчүн чыгуу камсыздала баштады. 2023-24 жылдары жарандык авиация, эл аралык жарандык авиация уюмунун учуу жана авиациялык коопсуздугу боюнча 2 аудиттен ийгиликтүү өттү. Кыргызстандын авиациясы эмдиги жылы кара тизмеден чыгат деп ишенебиз. Кербен, Каракол, Талас, Нарын жана Казарман аймактык аэропорттору толугу менен оңдолуп, четинен колдонууга берилип жатат. Жалал Абадда жаңы эл аралык аэропортту куруу боюнча иш-чаралар кызуу жүрүүдө. Манас аэропорту эгерде 2019 жылы пандемияга тейин кирешеси 2 миллиард сомду түшсө, 2023 жылы 6 миллиард сомдон ашты. Ошо инвестициялык активдүүлүгү 23 жылы 5 миллиард 368 миллион сомго жетти. Биз 2 учак ички каттамдарга бир Бичкрафт учагын өз каражатыбызга сатып алдык, дагы 2 самолетту сатып алабыз деп турабыз. Өнөр жайы акыркы 3 жылда Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү активдүү инвестиция жана мамлекеттик колдоонун натыйжасында өсүүнүн темптерин жана негизги тармактарын кеңейишин көрсөтүүдө. Быйыл 100 жылдыкка карата 100 ишкананы ишке киргизүү демилгебиз күчтүү түрткү болду. 2023 жылы жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 482,8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2024 жылы 690 миллиард сомго жетет деп турабыз. Цемент менен өзүбүздү толук камсыздоого жетиштик. Ал үчүн Азия цемент кеминде жана Ивановкада теректаш, клинкер жана цемент завод өндүрүү ишке кирди. Бу түндүктө цементке болгон мукташтык 2,2 миллион тонна болсо, эми заводдордун кубаттуулугу түндүктө 4 миллион тоннага жетип калды. Камбар ата сыяктуу долбоорлорду салууга өзүбүздүн цемент колдонулат деп ишенебиз. Биз эми курулушта арматура, темир материалдар менен камсыз кылууга жетишибиз керек. Ал үчүн Кыргыз геологиясы тарабынан жетим кенинде, дагы бөлөк кен жерлерде чалгындоо иштери жүрүп жатат. Биз металлды өзүбүздүн республикада чыгарышыбыз керек. Кыргызстанда биринчи жолу автоунаалар чыга баштады. Бул багытта Сокулукта Алтын Тулпар унаа курулуш заводу ишке берилди. Москва районунда Тулпар Моторс иштей баштады. Бишкекте ТНК Шумкар сыяктуу оор жүк машина чыгарыштуу заводдор ишке берилди. Нарында жылына 20 000 машина чыгарыла турган автозавод курула баштады. Бишкекте 60 000 машина чыгат. Эмдиги жылы өзү завод курулуш иштери дагы кызуу жүрүп атат. Майлы суу лампа заводуна сиздер макулдук берип биз 1 миллиард сом бөлүп бердик элек. Жаңы жабдуулар кичине кечигип келди. Бирок эмдиги жылы жакшылап дүпүлдөп иштей баштайт деп ойлойбуз. Кара Балта тоо кен комбинаты дагы банкрот болгондон кийин өкмөткө өткөн. Азыр жанданып иштей баштадык. Тех аудиттен баарын өткөздүк. Аны кайра жандатабыз. Жаңы линияларды ача баштадык. Алтындан стандарттык куймаларды өндүрүү башталды. Дары-дармектердин жаңы түрлөрүн Атамекендик биовид заводу чыгара баштады. Жылдын аягына чейин ачыла турган ишканалардын саны 150дөн ашат. Жалпы инвестициянын көлөмү 2,2 миллиард доллар США-ны түздү. 19 000 жаңы жумуш орундарын түзөбүз. Тармактары боюнча жана жаңы ишканаларды айта кетсем, иштетүү өнөр жайы боюнча 124 ишкана, энергетика боюнча 18 ишкана, ген казуу тармагы боюнча 8 ишкана, соода логистика борборлору 6 объект, калдыктарды кайра иштетүү ишканалары 2 чоң жаңы ишкана башталды. Аймактар боюнча айта кетсем, Чүй областында 45 жаңы ишкана, Ош областында 23, Баткен областында 12, Исыкөл областында 16, Бишкекте 18, Жалал Абад областында 12 ишкана, Нарын областында 15 ишкана, Ош шаарында 10 ишкана, Талас областында 7 ишкана ачылды. Тоо кен тармагында президентибиз урматтуу Садыр Жапаровдун көрөгөчтүгүнүн жана саясий эркиндин аркасында революциялык эмес, эволюциялык окуялар болуп атканына күбө болуп атасыздар. Кыргыз мамлекетинин экономикалык, улуттук жана экологиялык кызыкчылыктарын корголуп турганын көрүп атасыздар. Кумтөр долбоорунун өтүшүнөн улам толук эмес 3 жылдын ичинде Кумтөрдүн таза кирешеси
1 milyar 77 milyon dollardan aştı. 27 yılda kanadецтер 400 tonnadan aşık altın öndürüp Kırgızстанга болгону dividend katары 100 milyon сом берген экен. Bir de gram altın bizde kalgan emez. Hazır 2,5 yılda 38 tonna altın öndürüp büdjetke 291 milyon dollar dividend төлөдü. Al эми салыктык жана башка төлөмдөрү бюджетке 3 yılda 990 milyar dollardı düştü. Жалпы 1 milyar 77 milyon dollar 2,5 yılda эле ekonomikaga alып келип берди. Кыргыз Республикасында алтындын запасы Улуттук банктын маалыматы боюнча 48 tonna бүгүн бар. Ченемдик алтын куймаларды чыгарган завод ишке кирди, президентибиз ачып берди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи жолу 1 milyar сом берилип, геологиялык чалгындоого, биздин байлыктарыбызды көбөйтүүгө толук мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бүгүнкү күнү эмдиги жылдары ак түз, борду, кашка, делбек, түтөк кендери бул сейрек кездечүү металлдарды чалгындап запаска коебуз. Кызыломпол, Кутисай 2, Үңкүрташ, Тоголок, Жетим, Талдыбулак, Солжээк сыяктуу кендерди да өзүбүз иштетүүгө чоң ишеним жана финансалык булактар аныкталып бүтүп атат. Булар ири долбоорлор иштеп башташы менен 100 миңден ашык туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Кызыломпол кенинде титаномагниттен тышкары фосфор, цирконий, торий жана уран бар. Уран болгону 0,0015%ды түзөт. Титаномагниттин болсо көлөмү 13-14 миллион тонналык запасы бар деп атат. Титаномагнит өзү абдан катуу, бирок темирден жеңил. Мисалы ошол iPhone 15 титаномагниттен жасалып атат корпустары. Титаномагнит көп көлөмдө Кытай менен Россияда чыгат экен, эки өлкө менен тең сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул медицинада, аэрокосмостук өндүрүшкө колдонулат экен. Биз да өндүрсөк, дүйнө жүзүнө экспорттой алабыз. Келечекте титан губкасын чыгарсак, анын тоннасы эле $8,000 кем болбойт экен. Эсептик анализдин негизинде көп минералдуу жана металлдуу комплекстүү Кызыломпол кенинин экономикалык потенциалы $80 миллиард кем эмес болуп турат. Сиздерге дагы пресс үчүн дагы айтып коеюн, 1 кубометр рудада орточо үлүштү айта турган болсом 1 тоннада уран 0,0015%, торий 0,0032%, фосфор 0,0098%, цирконий 0,03%, анан эми ошо бир кубта 17 килограмм титаномагнит бар. Иштетилбей жүргөн акыркы жылдары 195 лицензия мамлекетке кайтарылды. Алардын баарын мындан ары мамлекет кошулуп жана өзүбүз иштетүүгө даярданып жатабыз. Тоо кен ишканалары өлкөгө 3 жылда 111 миллиард сом киреше берди. Быйыл 36 миллиард сомго чейин бизге киреше берет деп турабыз. 2030 жылга чейинки келечекте, урматтуу депутаттар, дүйнөдө критикалык минералдар деген термин пайда болгонун билесиздер. Ал эми Кыргызстандын аймагында атамекендик геологдор тарабынан 5000ден ашык пайдалуу кендер ачылган. Баскан жерибиз азырынча адамдын колу тие элек байлык. Жер астында кендерибиздин геологиялык экономикалык потенциалы $100 миллиард байлыктарын эске тутуп коюшубуз керек. Урматтуу депутаттар, өлкөдө инвестициялар көбөйүп, ишкердик активдүүлүк күчөп жатат. Энергетикада Талай Өмүкеевич өзүнүн командасы менен жакшынакай иштерди астага жылдыра баштады. Буга чейин 137 миллиард сомдук карызы бар. Мамлекет болгон энергетика, биз импорттой баштадык эле электроэнергиянын баарын. Мамлекет чечим менен президенттин тапшырмасы менен бул карызды өзүнө алды. Жана биз энергетика секторун капиталдаштырып, уставдык капиталдарын көтөрүп берип жатабыз. 23-24 жылдары 67,2 миллиард сомго уставдык капиталын акча бөлүп бердик. 25 жылы 57,1 миллиард сомду карайбыз. Ошентип энергетика тармагында таптаза энергетикалык компания болот. Бул 3,6 миллиард киловатт установленной мощности электроэнергия чыгарыла турган сонун компания пайда болду деп айтсак болот. Өлкөдө тарифтик саясатта муз ордунан козголду. Тыш энергия секторунун өз алдынча болууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат.
дефицитти жоюуга жана энергетикалык ресурстардын өз наркына жетүүгө электр жана жылуулук энергиясына тарифтик саясатын сиздер да биздер да өзгөртүп бердик. Натыйжада жыл сайын кошумча 4,7 миллиард сом акча көбүрөөк түшүп турат. 2024 жылы биз кубаттуулугу 48,3 мегаватт болгон чакан гэстерди ишке киргиздик. Бала Саруу, Сыгата 1, Кайнама, Көгарт, Исфайрам, Курак Тектир. Азыр өлкөдө жалпысынан кубаттуулугу 121,5 мегаватт болгон 33 чакан ГЭС курулуп жатат. Жыл аягына чейин дагы 6 чакан ГЭСти ишке беребиз. Орто Токой, Папан, Каракол, чакан ГЭСтери боюнча курулуш иштери календардык план боюнча жүрүп жатышат. Каса 1000 долбоору бүттү. Анын мааниси коңшу өлкөлөрдүн энергия системаларына жолдорду ачып берип атат. Айрым өлкөлөрдө жайында дагы энергетикага болгон муктаждык чоң экенин билесиздер. Ошол мезгилде жайында биз аларга электр энергиясын эми экспорттой алабыз. Күн станциялары боюнча 3,7 гигаваттык инвест макулдашууларга кол коюлду. Тор айгырда Юнигрин, Балыкчада Молин, Нарында Доминант жана АСТ Империал, Баткенде Зюян деген чоң компаниялар бул ишке киргизген чыгат. Шамал станциялары боюнча Көкмойнокто 100 мегаваттык Нововид станциясына капсула салып, алар ишке берилди. Токтогул ГЭСи модернизациядан өттү. 25 жылдын аягында кошумча 240 мегаватт дагы электроэнергия алабыз. Камбарата 2 ГЭСтин кубаттуулугу 28 жылга дагы 120 мегаватт кошулат. Үчкоргон ГЭСинин кубаттуулугу азыр 180 мегаватт, 2027 жылы 216 мегаваттка чейин кошулат. Ал жерде дагы модернизация болуп атканын билесиздер. Быйыл Бишкек ТЭЦтин абалы аны жаңылоо зарыл экенин дагы бир жолу көрсөттү. ТЭЦтин 2 блогунда кубаттуулук номиналу 150 мегаваттан болсо, аны да чыгара албай, ар бири 110 мегаваттка эле төмөндөп кеткен. Биз 1 миллиард 600 миллион сом каражат бөлүп берип, оңдоп чыктык, капиталдык ремонттон өткөздүк. Параметри 300 мегаваттка жетти. Мындан тышкары ТЭЦтеги текке кетип жаткан буудан электр энергия өндүрүү үчүн 145 миллион долларга ТЭЦтин модернизациясы башталды. Кошумча 47 мегаватт электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүндүк алат. ТЭЦ 2-ни газ менен иштейт, 300 миллион долларлык проект ишке кирди. Бишкек Селмаш заводдун ТЭЦи 210 миллион долларлык инвестиция келип, алдагы реконструкция модернизацияга кире баштады. Бул экөө тең газ менен иштей турган станциялар болот. Ошентип биз энергетикалык дефицитти жоюп, 28 жылга чейин экспортко чыгабыз деген расчетторубуздун баары орду менен кетип баратат. Камбарата 1 ГЭСи жөн гана жаңы станция эмес, бул биздин энергетикалык көз карандысыбызды экономикабыздагы өнүктүрүүгө жана элибиз үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачууга карай жол болуп калды. Долбоорду дүйнөлүк банк колдоп жатат. Ал эми эсептөөлөрдүн натыйжасы долбоордун наркы күтүлгөндөн төмөн болоорун көрсөтүүдө. Биз 4,6 миллиард табаттык элек, ТОсу бүтүп калды, 3,6 миллиард сом болуп атат. Сиздер билесиздер, бул электр энергиясы бизге кыш мезгилинде керек, а жаныбызда кошуналарга суу жай мезгилинде керек. Мына ушул экини регулировать эткенге абдан чоң жардам берет. Сиздерге белгилүү болгондой, Афганистанда Аму дарыядан сууну алуу үчүн туурасы 100 метр болгон Кождепе каналы курулуп жатат. Демек, Камбарата 1 ГЭСинин Борбордук Азия регионунун келечектеги күтүлүүчү экологиялык суу кризистеринин маалында суу ресурстарды натыйжалуу башкарууга чоң өбөлгө болот. Биздин ГЭСтин мааниси жана баркы мындан дагы бийик болоорун сөзсүз. Урматтуу депутаттар, ушул жерден айта кетчү бир сөз бар. Эгерде президент тапшырма берип, биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна жана Камбарата ГЭСине алгачкы каражаттарды таап, миллиарддаган каражаттарды сом менен бөлүп, ТОсун жасап жиберүүгө жетишпегенде, бул стройкалар астыга чыгылмак эмес. Кыргызстандын ири долбоорлорду каржылоого мүмкүнчүлүктөр бар экендигин жана темир жолду салууда эрки жете тургандыгын башка мамлекеттердин жана дүйнөлүк финансылык институттардын алдында биз далилдей алдык.
Ошон үчүн Камбарата бир ГЭСин салууга дагы, жол курууга дагы өнөктөштөр чыгып атышат. Темир жол үчүн дагы, суу экологиясы үчүн дагы Кыргызстан географиялык жактан өтө маанилүү жерде турганын эми сезе баштайбыз. Бишкекте газдаштыруу өзүнүн натыйжасын берди. Абанын булганышы азайды. 5 конуш газга кошулду. Газдаштыруу боюнча элге 2 жылдык жеңилдетилген программаны түзүп бердик. Көмүр кендерин өнүктүрүү жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңеюүүдө Кытай жана Өзбекстанга көмүрдү экспорттоо үчүн конвейер куюруу боюнча иштер активдештирилди. Айыл чарбасында негизги багыт бул азык-түлүк коопсуздугу, кайра иштетүү жана экспорт. Айыл чарбасын Бакыт Эргешевич 2 тизгин 1 чылбырды кармап, өз ишин ийгиликтүү аткарып жатканын үстөгү жылдын 10 айында айыл чарбанын дүң продукциясы 106,1%, кайра иштетүү тармагы 122%га өскөнүн көрүп жатасыздар. Суу тармагына 1 миллиард сом бөлүнүп, техникаларынын баары жаңырып атат. Биз азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9-дан 6 уже толугу менен камсыз кылдык. Буюрса, мындан ары дагы ушул жумуштарды улантып кете беребиз. Ички каналдарды биз толугу менен өзүбүзгө алсакпы деп атабыз. Мурун жергиликтүү бийликтердин мойнуна жүктөп коюп, азыр ошол жерде эң чоң жоготуулардын баары болуп атат. Техникаларды толугу менен камсыз кылып бүткөндөн кийин биз ички каналдарды өзүбүзгө алсакпы деп атабыз. 3 райондо эмдиги жылы пилот жүрөт. Бул Түп, Сузак жана Кочкор райондорунда таза суу мамлекетке өткөрүлөт. Буга чейин ассоциацияларда болчу, анын айынан бир топ талаш тартыштар болуп келгенин билесиздер. Эгерде пилот жакшы этсе, анда бүт Кыргызстан боюнча биз өзүбүзгө алабыз. Үрөндөрү боюнча 2022 жылы 1 миллиардка жакын акча бөлүп берип, мына быйыл биз ошонун результаттарын көрө баштадык. Мурун 20-28 центнер алып жүрсөк буудайдыкы, быйыл 40 центнер, арпаны 25-тен 50 центнерге чейин, жүгөрү 50 центнерден 90 центнерге чейин өйдө көтөрүлө баштады. Ушундай ыкманы калган жерлердин баарында дагы колдонобуз. Продукциянын дүң өндүрүү көлөмүн 2028 жылга чейин 500 миллиард сомго жеткирүү максаты бар. Азыр 344 миллиард сом, анан 6,7% өсүш менен биз баратабыз. Быйыл 9 түрдүн ичинен 6 түрү боюнча азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жетишип жатабыз. Ал эми 28 жылга чейин негизги азыктардын 9 түрүнүн ичинен 8 түрү боюнча өсүмдүк майынан сырткары азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жетишүү максатыбыз бар. Соода саттыгыбыз жогорулаганын бул цифралардан көрсөңүздөр болот. 2024 жылдын январь айынан сентябрына чейин эле биз товардын экспортун 450 миллион долларга көбөйтүлдүк. 2023 жылга караганда бул 9 эсе көп. Мындан ары дагы ушул рынокко чыккан аракеттерибизди көбөйтө беребиз. Социалдык блок боюнча сиздер, урматтуу коллегалар, баарын көрүп билип атасыздар. Биз дагы врачтардын, мугалимдердин айлыктарын мындан ары көтөрүп кете беребиз. Жумушка кирердин астында сиздер баарын көрүп чыктыңыздар. Жакырчылыкту жеңүү боюнча биз эффективдүү модель катары президенттин демилгеси менен социалдык контрактты долбоорду ишке ашырып жатабыз. 3 жылда долбоордун алкагында дээрлик 31 миңден ашык үй бүлөгө кайтарымсыз 100 миң сомдон жардам берилди. Ага 3,6 миллиард сом бөлүндү. Колунда жокторго 36 миллион долларды сиз менен биз президенттин демилгеси менен элге таратып бердик. 24 жылдын 1 октябрына карата аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун үй бүлөлөрдүн саны 21 жылы 111'di түзсө, бүгүнкү күнү 76,4 миң үй бүлөнү түзүп турат. Өзгөн районунда биз түтүнмө түтүн кыдырып текшерүүлөрдү жүргүздүк. Натыйжада жөлөк пул алган үй бүлөлөрдүн саны 10%га азайды. Ушул жерде колунда бар туруп жөлөк пул алып жүргөндөрдү социалдык тармактарга мындан ары чыгара баштайбыз, уят карабыз. Ага катыштыгы бар муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартабыз. Баарына кайрылам, колунда жоктордун акчасын талашпоого үндөп кетет элем.
мамлекет тарабынан бирөөнүн багуусуна жана көзөмөлүнө дайыма муктаж болгон майыптагы бар адамдарга жеке ассистенттердин кызматы менен камсыз болду. Алардын эмгек акысы 7681 сомго чейин көбөйтүлдү. Бул кызмат келечекте пенсия алууга дагы мүмкүнчүлүк тузуп берет. Аны 14800 адам ала баштады. Буга 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүп бердик. Президентибиз Кыргызстандагы ар бир наристе, ар бир бала, ар бир өспүрүм мамлекеттин жана ар бирибиздин камкордугубузга болушу кажет деп бул багыттагы саясатты жаңы нукка буруп жатат. 24-жылдын 1-июнунан тартып ар бир томолоо жетим балдар үчүн 18 жашка чыкканда 500 000 сомдон кем эмес суммадагы келечекке салым мамлекеттик балдар депозити киргизилди. Бүгүнкү күндө 1 жаштан 18 жашка чейинки жетим балдардын жалпы саны 2766 экен. Урматтуу депутаттар, эмдиги жылдан баштап биз өзүбүздүн үй бүлөлөрүбүздүн сандарын өзгөчө тоолуу, климаты шарты оор жерлерде финансылык жардам көрсөтүү боюнча жакын арада президенттин указын даярдап жатабыз. Бул 7-чи балага 1 миллион сом, 10-чу балага 2 миллион сом берилет. Экинчи окууга чейин биз ошо 4-чү балага канча, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 10-чу балдарга канчадан акча беребиз, тактап туруп сиздердин карамыңыздарга киргизебиз. Урматтуу депутаттар, калкыбыздын социалдык көйгөйлөрү көп. Жакырчылыкты жоюуда аткарылчу аракеттер дагы эле тийиштүү деңгээлге чыга элек. Садыр Нуркожоевич жаңы кадам форумунда белгилегендей, жакырчылык менен күрөшүүнүн жолдорун тыным албай издеп жатабыз. Мисалы, Дүйнөлүк банктын «Слушая Кыргызскую республику» деген 2024-жылдын июнь айында жүргүзгөн көз карандысыз изилдөөсүндө социалдык абал 2,5 жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу бир топ жакшырганын көрсөтүп жатат. Бул да биздин ишибизге чоң берип турат. Ал жерде эмнелер белгиленген? Атасам, тамак аш коопсуздугу боюнча 2021-жылдын декабрь айында калктын 40% тамак аш коопсуздугун сезген болсо, азыр бул көрсөткүч 20%га чейин түштү. 80% элибиз тамаксыз коопсуздугун жок деп эсептейт. Үй бүлөлөрдүн каржылык коопсуздугу өстү. Үй бүлөлүк каржылык коопсуздук боюнча 21-жылдын декабрь айында сурамжылоого катышкандарды кооптонбой жашагандардын саны 33% болсо, азыр бул көрсөткүч 68%га жетти. Демек, элибиз финансылык абалы туруктуу боло баштады дегенди көрсөтөт. 21-жылдын декабрында үй бүлөлөрдүн 33% өздөрүн жакыр деп эсептесе, азыр бул көрсөткүч 19%га чейин төмөндөдү. Жашоосуна канааттанган, удовлетворенный жизнью үй бүлөлөрдүн пайызы айыл жергесинде 54%дан 72%га, шаарда 67%га чейин өстү. Мурда 57% шаар тургундары жана 70% айыл тургундары өлкө туура багытта баратат деп ойлосо, азыр бул көрсөткүчтөр шаар тургундары арасында 75%, айыл жергесинде 88%га жетти деп айтып атышат. Билим берүү тармагы боюнча, урматтуу коллегалар, депутаттар билесиздер, 24-жылы 81 миллиард сомго чейин жетти бюджети. Бул 20-жылга каратканда 2 эсе көп. Бала бакчаларды биз көбөйтүп жатабыз. 300гө эрте өнүктүрүү борборлорун ачтык. 302 кыска мөөнөттөгү бала бакчалар бир смендеги мектептерде, китепканаларда ачылды. 257 үйдө бала бакчалар, акселераторлор ачылды. Буга 1,9 миллиард сом жумшалды. Анын ичинде жаңы курулган 68 типтүү бала бакчаларды иштетүүгө 471 миллион сом бөлүнгөн, 1,5 миллиард сом уктачуу жайларды окуу бөлмөлөрүнө кайра форматтоого жана жаңы топторду түзүүгө багытталды. Ушул эле мекемелерде 14158 киши жумушчу ордун тапты. Президент тарабынан мамлекеттик саясаттын негизги багыты катары мектептик билим берүү трансформациялоо милдети коюлган. Бул программа алтын казык деп аталып, балдарыбызга азыркы тез өзгөрүп жаткан дүйнө атаандаштыкта жөндөмдүү болуу,
жана бул жөндөмдүүлүктү сактап калуу үчүн билимдин жана көндөмдөрдүн бекем фундаментин камсыз кылуу мамлекеттик башкаруудагы ишибиздин багыт берүүчү жылдызы болот. Мурда белгилүү, бир деңгээлде билимди үйрөнүп өздөштүрсөң, ошол билим өмүр бою ийгиликтүү жана коомдун пайдалуу мүчөсү болуп жашоого мүмкүнчүлүк берсе эле. Азыр болсо тынбай окушубуз керек. Сиздер такай көтөрүп келаткан мектепте көйгөй бул китеп 2026 жылга чейин толугу менен чечилет. 2025 жылга 2 миллиард сомго чейин акча булактарын таап бүттүк. 2025 жылы 8 миллион китеп басылып чыгарылат. Ушул проблеманы аягына чекитте коебуз деп мен ишенем. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү эң маанилүү милдет биздин мугалимдерди ойготуу болуп турат. Аларды кайрадан шыктандыруу жана мотивациялоо. Биз күч карабызды жана каражаттарыбызды аябайбыз. Бирок мен дароо белгилеп кетишим керек, мектеп бул жалкоо жана артта калган адамдар үчүн иш орду эмес. Мугалим үчүн ар бир 5 жыл сайын 2 апталык квалификацияны жогорулатуу курстарын өтүү жетиштүү болгон убакыт артта калды. Биз ар бир мугалимге күн сайын өз билимдерин тереңдетүү үчүн жана Кыргызстан менен гана чектелбестен дүйнөнүн алдыңкы мугалимдеринин тажрыйбасын жана практикаларын үйрөнүүгө 2 сааттан кем эмес бир күндө убакыт бөлүү үчүн персоналдык ноутбуктарды берип жатабыз. 2025 жылдын февраль айында биринчи этабында 27 000 ноутбук мугалимдерге таркатылат. Андан кийинки этапта 70 000ге чейин жеткизип беребиз. Компьютерлік бағытта тапшырған студенттердің саны жылдан жылға көбөйдү. Госзаказ дагы көбөйдү. Быйыл биз 4000 местага квота бергенбиз. Жалпы Кыргызстан боюнча 7100 студент азыр IT специальностьтерди ала баштады. 2 жылда 1200 мектепке 25 000 компьютер таратып бердик. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн мектептин бардык окуу методологиялык базасы, бардык окуу китептери, программалары жана стандарттары толугу менен жаңыртылууда. Мында бизде убакытты текке кетирүү жана адаптациялоого мүмкүнчүлүк чектелүү. Биз эксперимент жүргүзүп, пилоттук жана апробацияларды жүргүзүү үчүн жылдарды жоготуп алууга акыбыз жок. Убакыттын ылдамдыгы тездеди. Дал бүгүн ар бир эл бул кылымдын ортосунда жана андан ары дүйнөлүк эмгек жана байлык бөлүштүрүүдө кайсы орунду ээлей турганы чечилип жатат. Биздин улуттун эртеңки дүйнөдөгү орду көп улуттуу элдин жана ар бир үй бүлөнүн келечеги бүгүнкү мектептин абалына жараша аныкталууда. Көптөр бул маселени туура эмес түшүнүп, бардыгын 12 жылдык билим берүүнүн мөөнөтүн көбөйттү деп кабыл алып жатышат. Бул таптакыр туура эмес. Маселе бүгүнкү күндөгү эскирген мектептик программаны жана ачык айтканда өтө төмөнкү сапаттагы окутууну жөн гана узартуу жөнүндө сөз эмес. Дагы бир жолу кайталап кетем, мектеп бүгүн толугу менен өзгөрүшү керек. Ушул эле милдет биздин университеттерибиздин алдында турат. Бизге мектеп жана университеттик программаларды тез арада реформалап, аларга келечекте керектүү болгон мисал санариптик сабаттуулукту, сынчыл ой жүгүртүү жана экологиялык аң сезим сыяктуу көндүмдөрү коюшу керек. Жогорку окуу жайларда рыноктук шартта иштөөнүн алдыңкылары пайда болууда. Билесиздер, өзгөчө статус берген урматтуу Садыр Нуркожоевич. Былтыр Манас Түрк университети эле Азиядагы 1000 жакшы университеттердин ичине кирсе, быйыл дагы 5 университет кошулду. Мына 6 университетибиз 1000дин катарына кошулду. Президенттин указы менен дагы 5 вузга биз ошондой статустарды бердик. Илим тармагында Кечиресиз, Акылбек Сөйүш, дагы канча убакыт керек? Дагы бир 5 мүнөт. Ошо кыскартсаңыз, рахмат. Илим тармагында академия наукту модернизациялоо эмдиги жылы болот. Урматтуу коллегалар, саламаттык сактоо боюнча биз кескин чараларды көрүп жатабыз. Баткен окуяларында биз көрдүк, эгерде зарплаталарын жакшы өйдө көтөрүп койсо, бир топ маселелер чечилет экен. Биз ошо жолго түшүп, азыр медицина тармагында дагы зарплаталардын көтөрүп берип атабыз. Маданият, спорт жылдарына дагы биз мындан ары өзүбүздүн салып аткан салымыбызды көбөйтө беребиз. Маданият жана спортту эле айта кетсем, 2021 жылы
көлөм кескин түрдө өсө баштаган. 2020 жылы 2 миллиард бөлүнсө, 2025 жылы 9,1 миллиард сом бөлүндү. Урматтуу депутаттар, Камчыбек Кыдыршаевич коррупциялык көрүнүштөрдүн бетинин баарын ачып, уюшкан кылмыштуу топтор менен дагы катуу күрөштү укук коргоо органдары менен жүргүзүп жатат. Эми болсо балдарыбыздын ден соолугу чың, саламат балдардан болушу үчүн спортту күчөтүүдө. Өлкөдө бир катар спорттук объектилер салынып, ремонттолуп жатат. Жаштар арасында бандиттерге кызыгуу эмес, футболист болом, космонавт болом, инженер болом дегендер көбүрөөк боло баштады. Ошо боюнча Шералы Сыдыков атындагы спорттук интернатыбыз жалгыз бирөө эле, эми Жалал Абадта дагы бир спорт интернаты ачылды. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион, Жалал Абадта Курманбек стадион, Кочкор Атада спорт комплекс, Ошто Сүйүнбаев, Карабалтада спорт комплекс, Бишкекте улуттук футбол академиясы жана Мурас Юнайтед окугу машыгуу базасы салынды. Кантта, Бешкүнгөйдө, Өзгөн, Караколдо, Бишкекте, Токтогулда, Кара Сууда, Көлдө, Кара Ой айылында, Орог айылдарында дагы мына чоң-чоң стадиондор салынып атат. 45 миңдик Бишкектеги стадионубузду буюрса эгемендик күнүнө 26 жылы беребиз деп турабыз. Туризм боюнча жакшы иштердин баарын сиздер көрүп атасыздар. Ушунун алкагында айта кетүүчү нерсе, мына профсоюздардан талкаланып калган санаторийлардын баары оңдолуп, мына азыр ишке бериле баштады. Күч түзүмдөрү боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир эле мисал келтире кетейин, сиздер дагы күбө болдуңуздар. Улан Омоканович 100 жылда биринчи жолу өз алдынча эч кимге кошулбаган парад өткөздү. Өздүк курам кийим-кечектен 100%га чейин камсыздалды. Акыркы 4 жылда автопарк 90% жаңырды. Азыр 2 жылда жетпеген аралыкта 479 жаңы унаалуу болушту. Өлкөнүн бардык аймактарында коомдук жайларга, көчөлөргө, чогулган жерлерге 4000 видео камералар орнотулган. Мына орнотулган видео камералардын жардамы менен 4 жылда издөөдө жүргөн 3982 кылмышкер кармалды. Дайынсыз жоголгон 4000ге жакын киши кармалды. Эл аралык издөөдө жүргөн 328 кылмышкер адамдар кармалды. Натыйжасында 4 жылда кылмыштуулуктун катталуусу 50%га азайды. Одоно тартип бузуулар 65%га төмөндөдү. 2020 жылга чейин коопсуздук боюнча дүйнө элдеринин арасында Кыргызстан 71 орунда турса, быйыл 24 орунга чыгып, дүйнө жүзүндөгү алдыңкы коопсуз өлкөлөрдүн катарын толуктады. Урматтуу депутаттар, ушул аткарылып жаткан иштер эл ичинде баарыбызга чоң ишенимди жаратты. Бул ишенимдин дагы бир далили жылдан жылга азайып бараткан жарандардын кайрылууларынан көрсөк болот. Жарандардын кайрылуулары коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн барометри. 4 эсе жарандардын кайрылуусу администрацияга азайды. Урматтуу депутаттар, 2026-27 жылдарга ички дүң продукцияны 2 триллиондук санды алып келип жатканыбызды билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Экономисттердин прогноздору боюнча 27 жылы ички дүң продукциябыз 2 триллионго жетет. Бюджеттик көрсөткүчтөр. Консолидацияланган бюджет 25 жылга 700 миллиард сомду пландаштырып жатабыз. Мындан да көп чогултабыз деген ойлорубуз бар. Айына 58 миллиард, күнүнө 2 миллиард сомдон ашык таап турушубуз керек. 2027 жылы 743 миллиард сомго жетет деп турабыз. Бирок министр Алмаз Кушбековичтин убадасы боюнча 2027-2028 жылдары 1 триллионго жеткизебиз. Убакыт жөнүндө айтып жатканым, биздин ар бир күнүбүз, ар бир саатыбыздагы кымбатка айланып баратат. Профицит 26 миллиард сомду түзөт эмдиги жылы. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу куруу үчүн 2,4 миллиард сомго, Камбар-Ата КЭСин 1,6 миллиард сомго жана мамлекеттик карызды тындырууга багытталат. Мындан аркы пландарыбыздын баарын көргөзмөлөрдө сиздерге тараткан биздин атайын берген брошюраларыбызда турат.
Урматтуу коллегалар, сөзүмдү жыйынтыктап коюуга уруксат этиңиздер. 1-2 бой орусча дагы жазып алдым элем, эртең менен которгонго жетишпей калдым. Нурлан Тургунбекович, капа болбойсуз. Уважаемые депутаты, сегодня наша страна на подъеме под руководством президента Садыра Нуркожоевича Жапарова. Благодаря нашей с вами общей слаженной работе мы вместе смогли заново отстроить институты государственного управления, очистить нашу страну от больших и малых паразитов, которые раньше присваивали себе огромную долю национального богатства и мешали развитию нашего государства. Благодаря введению политики добросовестного управления не на словах, а на деле, за 4 года правления президента Жапарова мы в 3 раза увеличили объем консолидированного бюджета государства. За эти годы в 2 раза выросла национальная экономика. Мы добились реального роста ВВП в 9% за 22, 23 и за 24 годы. Это означает, я уверен в этом, что осенью следующего года, по уточненным данным, мы получим итоговый рост в 2024 году как минимум 11%. Достигнутые первые результаты укрепляют нас в верности заданного курса, в твердости нашего мандата, опоре на поддержку всего нашего народа. Эти успехи воодушевляют нас и придают нам силу и уверенность, мотивирует весь государственный аппарат от администрации президента, кабинета министров, парламента до самого рядового специалиста на достижение новых амбициозных задач, которые ставит перед нами президент Жапаров. А эти задачи действительно очень амбициозные. Планка задана очень высоко. Наш национальный лидер считает, что Кыргызстан имеет все возможности войти в число 30 высокоразвитых государств мира. В качестве главы его кабинета министров и руководителя администрации президента я выражаю уверенность в достижимости этой великой национальной мечты. Но для этого мы должны не только мобилизовать все свои силы и таланты нашего народа, но мы должны стать самыми смелыми, креативными и, еще раз повторяю, дерзкими. Нам нужно не бояться идти на радикальные реформы, не останавливаться перед трудностями и преодолевать все препятствия на пути к нашему общему благосостоянию. Именно сегодня решается вопрос, какое место каждая нация займет в мировом распределении труда и богатств в середине этого века и дальше. Завтрашнее место нашей нации в мире, судьба всего нашего многонационального народа и каждой его семьи определяется сегодня. Успех нашей страны невозможен без глубокого вовлечения каждого гражданина в общественные и в экономические процессы. Мы видим потенциал во всех отраслях и в регионах, и каждый из нас может внести свой вклад в развитие Кыргызстана. Привлекая инвесторов, используя природные ресурсы ответственно и эффективно, внедряя новые технологии, улучшая инфраструктуру, мы движемся к экономике, основанной на знаниях и инновациях. Вместе мы сможем достичь поставленных целей, создать новый Кыргызстан, сильный, уверенный в себе, прогрессивный и процветающий. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров декабрь айында өтө турган курултайда элге чоң кайрылуу жасап, Кыргызстандын жаңы өнүгүү деңгээлине чыгуу жолдору жана кеңири жаңылануу тууралуу өзүнүн көз карашын билдирет. Ага чейин ар бир кыргызстандык өлкө үчүн зарыл болгон модернизация жана өзгөрүүлүү жолдорун талкууга катыша алат, мекен тилеги улуттук талкуусуна катышууга чакырабыз. Кыргызстан дагы көп нерсеге жөндөмдүү өлкө экенин биргеликте жалпы дүйнөгө далилдей алабыз деп мен терең ишенем. Элдин биримдиги, мамлекеттин аймактык бүтүндүгү жана салык булар Кыргызстанда алдыга кылымдарга куруучу 3 негизги түркүк. Жогорудагы айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарын колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Сабырдуулугуңуздарга рахмат, көңүл бурганыңыздарга дагы рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Акылбек Сөмбекович.